Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция бейөкмөт уюмунун мүчөлөрү аймактык шайлоо комиссиясын партияларды каттоо убактысы аяктаганына карабай, түнкү саат 12ден кийин 5 партиянын документтерин кабыл алдыңар деп сотко беришкен. Ал эми Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов 1 март күнү кабыл алуу түнкү саат 12:30га чейин уланып кеткенин. Ошол күнү көпчүлүк партиялар түнкү 11ден кийин келип, физикалык кезекке кеч турушканын белгилейт. Айтымында бул мыйзам бузуу катары эсептелбейт. 5 партиянын документтерин биз кабыл алыш керекпиз экен да. Ошон үчүн 53-чү беренеде ошо биздин мыйзамда так жазылган документтерди алып келет. Калган жетишпеген документтерди дагы 10 күн ичинде баягы каттоо мөөнөт аймак шайлоо комиссиясына бүтө элек деле ошо документтерди дагы толуктап алып келе берсе болот да. Борбор шайлоо комиссиянын иш тобунда баарын көргөзгөнбүз, баары аныкталган, баары көргөзүлгөн. Аны бул жөн эле баягы пиар аркылуу же донорлорго отчет береби же акча алганга бирдемке болуп аткан ушундай максаттары бар го деп мен ойлойм да. Бул маселе боюнча бүгүн Бишкек шаардык административдик сотунда сот отуруму өткөн. Бирок азырынча чечим чыга элек. Таза шайлоо ассоциациясынын юристи Тимур Арыков коалициянын мүчөлөрү менен аймактык шайлоо комиссиясынын ортосундагы чыр боюнча буларга токтолду. Акыркы убакытка чейин бул нерселерди, маселелерди калтырбагыла дейбиз. Булар көрүп атпайсызбы, 12ге жакын келип атпайбы? Албетте бул саясий процесс, балким булардын партиялардын ичинде өзүлөрү чечише албай, документтерди топтобой, жана мисалы тизмесин иреттей албай, аягына чейин ушуну жүргөн себебинен ойлоп атам да, акыркы убакытка чейин созуп жүр депчи. Бул саясий процесс албетте эмне кыласың, нормалдуу көрүнүш. Анан эгер мисалы мен айтып кетпедимби тартип боюнча, эгер мен юрист катары оюм мындай да, эгер ошол бардык мисалы 6-7 документтин ичине хотя бы бир документти берсе, ошол уже тапшырды деп эсептелинет деп ойлойм да юрист катары. Аны ойлойм, бул жерде саясий партиялар бир жагынан мыйзам чегинде документтерин беришти. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция аймактык шайлоо комиссиясы документтерди туура эмес кабыл алып жатат деп борбордук шайлоо комиссиясына да арыз менен кайрылган. БШК болсо 7 мартта аталган бейөкмөт уюм аймактык шайлоо комиссиясынын ишине мыйзамсыз кийлигишип жатат деп ишти Ички иштер министрлигине тапшырган. Андан тышкары Боршайко мөнөктүккө катышуу ниетин билдирип, бирок тийиштүү документтери толук болбогондуктан бир нече партияны жарыштан четтеткенин кошумчалайт. Тиешелүү документтерди, мыйзамда талап кылынган документтерди бербегендиги үчүн аймактык шайлоо комиссиясы аларды каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алды. Мурдагы шайлоолорго салыштырып айтканда, талапкер болом деген ниетин билгизген жарандардын саны көп. Бул талаптардын мындай жогорулаганына карабай, мындай көп болуп атат. Мисалы, мурда айымдар үчүн мандаттар резервден коюлбайт эле. Же болбосо билими жөнүндө мындай талаптар коюлган эмес. Ошого карабай биздин жарандардын талапкерликке өзүнүн ниетин билгизгени жогору болууда. Ал эми биздин чыгармачыл топтун демократия жана жарандык коом үчүн коалиция бейөкмөт уюмунун мүчөлөрү менен байланышууга болгон аракетине майнап чыккан жок. Эске сала кетсек, өткөн жылы парламенттик шайлоодо Кыргызстан саясий партиясы да каттоого кечигип, мунун кесепетинен орун алган ызычуулар бир топко чейин уланган эле. Үстүбүздөгү жылдын 11 апрелинде кыргызстандыктар 448 жергиликтүү кеңешке аттанган талапкерлерге добуш берет. Ага чейин шайлоого атсалыша турган партиялар өз программалары менен кенен тааныштырышы керек. Тазагүл Эмилбекова, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.